Assalamu alaikum туғандар. Кешірім сұраймын, көптен бері мен бұл каналыма уақыт таппай, шығынбай, айта тұрған сөздер көп болғанына қарабай, тилекке қарсы материалдар үзгүлтүккө учураган экен. Кайрадан жандандырууга аракет кылып, уақыт таап отурам. Айта турган ой аябай көп. Биринчи эле жаңылык, кошумча дагы 2 канал ачылды. YouTube'da. Азыр алар эми ишке кире баштайт. Бири Атай тренингтерди мен бул каналдан бөлүп чыгып кеттим. МА тренинг деген канал. Экинчиси АЖК KG деген канал. Экөө тең видео канал. Ошо YouTube хостто турат. Бул каналда ушундай коомдук, саясий, балким дагы жашоого, жалпы коомдук жашоого маанилүү болгон ушу блогерлик чыгармаларымды гана, журналистик чыгармаларымды гана чыгарып турайын деп чечтим. Экөөсүнө тең тыгыз иштегенге аракет кылам, үчөөсүнө тең Кудай буйрса тренинг каналында жаңы видеолор Атай тренинг жеке өнүгүү, ишкерлик боюнча чыга баштады. Ким кааласа мен описаниеге калтырам. Шилтемелерин айкай кирип көрүңүздөр. АЖК каналында диний көз караштагы өзүмдүн диний бүтүмдөрүм, аерден буйрса Курандын тафсирине отурайын деп атам. Тафсирине деген мен тафсирлеп эмес, буга чейинки белгилүү болгон тафсирлерди окууга. Биринчи кезекте өзүм окуйм. Өзүм дагы бир жолу кайталайын кээ бирлерин. Анан ошону жөн эле өзүм окуй берсем, видеого тартып койсом, балким башкаларга дагы өздөрү окуганга мүмкүнчүлүгү жокторго балким бир пайдасы тиет деген максатта чыгарам. Диний маселелер аябай көп. Канча убакыттан бери маңыздалган, канча убакыттан бери өзүм жашоом аркылуу өткөргөн маселелер аябай көп. Алардын баардыгы бир каналда аралашып кеткени мага жакпады. Балким кимдир бирөө мындай иштетет. Мага жакпады, ошон үчүн мен бөлдүм. Эми бул каналга бүгүн эмнени мен айтып атам? Эмнени айткым келип атат? Бул каналга бүгүнкү дүйнөлүк тенденциянын, бүгүнкү дүйнө каяка кетип атат, ошол жөнүндө өзүмдүн бир оюмду айткым келет. Бүгүн ар бирибиз ушундай маалыматтык чоң арабага отурдук, бир 100дөй ат чапкан бойдон биздин маалыматтык талаада алып бараткан заман болду. Маалымат деген укмуш турумга өттү да. Бүгүн маалыматсыз жашоо жок. Чарчайсың, уккуң келбейт, көргүң келбейт. Баары бир маалымат сени уштурмап атет турат. Биякта мына айтышып кеткен, мына кол салган, бул мынткен, бул мынтип койду, тигинтип койду. Маалыматтык каналдардын баарын ачып алдык өзүбүзгө. Instagram эмне деген канал? Аябай тыгыз маалымат берилет. YouTube эмне деген канал? WhatsApp эмне деген? Эми укмуш. Ошо орусча айтканда информационный поток биздин муунтуп мындай өзүбүз жөнүндө ойлонууга убакыт жок. Өзүбүз жөнүндө бир нерсени маңыздоого элементарный убакыт жок. Адамдар туалетте да чукулап отурат. Туалетте отуруп телефон чукулайт. То есть маалымат наркоманы болдук. Бул чоң проблема. Ошол эле учурда, ошол маалыматтык тыгыз агымдын ичинде биздин жашообузга пайдасы бар, биздин жашообузга түздөн түз таасир бере турган. Биз аңдап, маңыздай турган маалыматтар баягы киргоктун ичинде көзүбүзгө илинбей калып атат. Мына кызык, мына кызык, мына эмне дептир, мына эмне дептир дегендин ичинде жүрүп, өзүбүз алышка муктаж болгон маалыматты өткөрүп атабыз. Аралашып өтүп кетип атат. Негизи ушундай маалыматтардын бири мен жеке өнүгүү боюнча, ишкерлик боюнча, мамлекетти көтөрүү, саясий маселелерди айтпай эле коеюн. Бүгүн дүйнө каяка кетип атат өзү. Ошол жөнүндө ойлонгонумда убакыт жок экен. Мен ишенесиңер, акыркы бир жарым жылдын ичинде ушунун үстүндө отуруп, араң эми түшүнө баштадым. Дүйнө каяка кетип атат деген нерсени изилдеп отуруп, эми түшүнө баштадым. Мизилдеди дегенде кандай? Ар ким ар нерсени айтып атат. Мына эксперт мындай деп атат, мына эксперт мындай деп атат, мына жаңы китеп чыгара койганда мына нерсе айтылып атат, мына мындай. Бирөөлөрдүн ойлорун карап отурсаң, карып кетесиң эчтекен өзүңдүн оюң чыкпай калат да, бирөөлөрдүн ойлору менен. Мен өзүм анализ кылып, өзүм үчүн эмне болуп атат дүйнө, Муктубек, сага дүйнө эмне болуп атат дегениме бир ушул суроону баштаганыма бир
6 ayдай болуптур. Başıma ketmen sap menen bir koygondoy şokмун. Ишенесиңерби? Жөнөкөй эле суроо. Караңыздар. Биз мектеп окуу программасынан 5 тарыхый экономикалык формацияны билебиз. Натуралдык алмашуу, доору, формациясы, андан кийин кул ээлөөчүлүк формациясы, андан кийин феодалдык мамилелер формациясы, андан кийин капитализм, анан коммунизм дегенбиз. Коммунизм 2 бөлөктөн турат, анын биринчи тепкичи социализм. Капитализм дагы өнүккөн капитализм, анан империализм. Империализм капитализмди көмөт. Эгер туура эмес айтсам аңдайсыңар, мен ушундай окуганбыз эми. Капитализм өлө баштаптыр туугандар. Муну капиталисттик системанын менмин деген ойчулдары, капиталисттердин өздөрү, идеологтору, койчу ошол капитализмди түшүндүргөн муштахиттери өзү айтып атат, капитализм өлө баштады дейт. Анан мен кызыгып изилдей баштадым. Качандан баштап өлө баштады капитализм? Өзү капитализм деген эмне? Келиңиздер, ушунда бир карап өтөлүк. Кул натуралдык алмашуу доорунда негизги эквивалент, алмашуу эквиваленти, жоксо адамдар умтулган нерсе бул менимче комфорт болсо керек. Менде соко чыгарам, тиги карапа жасайт экен. Экөөбүз алмашабыз. То есть бартер. Негизги баалуулук бартер. Кул ээлөөчүлүктө негизги валюта, негизги бартер бул адамдын эрки. Адамдын эрки. Адамдын эркин басып алат. Адам өзүнүн денесине өзү ээ эмес. Өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө өзү ээ эмес. Кул ээси ага ээлик кылат да, аны товардай сатат. То есть адамдын эрки. Негизги валюта. Адамдар ошо умтулат адамдын эркин алууга. Капиталисттик феодалдык системада бул кара күч валюта. Жер иштетүү керек, мануфактуралар и кара күчкө, рабочий сила бардыгы умтулат. Кимде кара күч көп болсо, демек ал өнүккөн болуп эсептелет. Кул ээлөөчүлүктө кимде кул көп болсо, демек ал бай болуп эсептелет. Капиталисттик системада негизги баалуулук товар, өндүрүм. Кимдин өндүрүшү көп, ал көп өндүрөт, демек анда жыргалдар көп. Анда экономикалык абал жакшы. Аныкы. Ким товарды көп өндүрөт, демек ал утту. Эми мына ошол капиталисттик коммунисттик системада бу жерде тартип негизги баалуулук. Бул тартип. Но эми бул башка. Буга кирсек азыр чыкпай калабыз. Айтайын дегеним, азыр эгер капитализмди өлүп атат десек, эмне баалуулук болуп атат? Муну түшүнүш керек болуп атат да. Капитализм муну товар артка кетип аткан болсо, эмне алдыга чыгып атат? Биз кээ бир саясий диний булактардан да билчүбүз. Капитализм, анын бир көрүнүшү демократия, бул исламга каршы, исламда мындай, капитализм мындай, биздин номер 1 душмандарыбыз капиталисттер, демократия бул харам. Ушуну менен акыркы 15 жылда саясий акыл иштеп, ушуну менен жашагандар толтура. Бир гана Кыргызстан эмес. Душманың ким десе капиталист, душманың ким капитал, душманың ким демократ, демократия. Ушуну менен уланып калтырбыз кээбилерибиз. Караса такыр башка. Жаңы формация келет. Ал жөнүндө эч ким, мен бир илимий эмгектен таба элек менен Куранды кайра тытып окуп чыгайын деп атам. Балким биз түшүнбөй калдык, балким биз ишараттарды көрбөй калдык. Бул эмне болгон формация келет десе, санарип формациясы келет туугандар. Цифровизация. Дүнүйө бүгүнкү күндө капитал утулуп атат. Капитал утулуп атат, өндүрүш утулуп атат. Мен муну тереңдеп айтпай эле коеюн, өзүңөр билесиңер. Жаңы цифровизация качан башталды? Капитализм кризиси башталары менен. 1970 жылдарда, 1970 жылдарда керек болсо Советтер Союзунун өзүнүн ичинде. Өткөндө мен бир материалдан ошону таптым. Өзүнүн ичинде да прогноз кылгандар, божомол кылгандар болгон экен.
Капитализм 80-жылдары, 90-жылдары өткөн кылымдан кетет болду. Бизге Советтер Союзуна ал уже коопсуз деп божомолдор болгон экен. Батыштын өзүндө божомолдошкон экен, капиталисттик система, карым-катнаштар, товар өндүрүм пикке чыгып кайра кризиси ошо 90-жылдары башталат. Деп алар деле ошондой ойдо болгон экен. То есть капитализм өзүнүн туу чокусуна 90-жылдары жетип, товар ушунчалык жетишкендик болот, кайра өзүн жана өзүнүн куйругун өзү жеген чаяандай өзүн жей баштайт деген болгон экен. Бул мусулман ойчулдар да бул маселени айтат, барып утулат деп. Биз да укканбыз бул нерселерди. Социалисттик ислам деген түшүнүктөр пайда болгон бир кезде, ислам социализм дегендер, койчу ар кандай божомолдор көп. Олуттуу изилдөөлөр ушундай, капитализм 90-жылдары жок болуш башталыш керек эле, урашы. Бирок ураган жок. Эмнеге десе, тилекке каршы Советтер Союзу урап кетти да. Советтер Союзу урашы менен 150 миллионго жакын калкы бар өтө чоң бир континент базары да ачылып калды. Капитализмге дагы бир дух берилди, дагы бир секирке мүмкүнчүлүк берилди. Өндүрүш Россияны, постсоветтик республикаларды көздөй өндүрүш өзүнүн кулачын жайды, бүт товарлар бияка кирди, капитализм дагы бир жанданып алды. Мындай образ менен айтканда. Бирок баары бир биякта толду да. Азыр бизде товар деген нерсе проблема эмес. Азыр эмнени кааласаң бар, бүт бары жок бар да. Капитализм дагы кризиси башталды. 2008-жылдары кризис башталды дейт. Биз аны сезген деле жокпуз. Биз ножки буша менен отурдук да. Кризис башталды дейт. Ошол кризис мына азыр эми өзүн көрсөтүп атат деди. Ордуна эмне келет атат? Ордуна санарип келет атат деди. Бул өткөн кылымда башталган. Microsoft, Google, Facebook мына кылымда башталды. Instagram чыкты. Ошентип дүйнөдө 5-чи формация эмне менен келет атат десе, адамдардын үстүнөн башкаруу валютасы пайда болуптур. Адамдарды башкаруу, мамлекеттер бүтүндөй ээлене баштаптыр. Азыркы тенденция эмне кетип атат десе, өтө көрүнүктүү тарыхчы, эксперттер өтө көп айтып атат. Мамлекет барып жоюлуш керек экен. Адамдар эч кайсы мамлекетке баш ийбейт. Болгону тап катары экиге бөлүнөт. Байлар жана кедейлер. Байлар өтө аз бөлүгү, булар экологиялык таза оокат жегендер, экологиялык таза абада жашагандар, 5%дай дейт. Калган 95%ы кара таман, бизге окшогон жөнөкөй эл. Булар жасалма оокаттар менен, булар көпкө жашабайт, ууланып бүткөн, опилка тамак менен жашаган, ушундай катмар болот. Жана булардын жашоо сапаты да өтө төмөн болот. Ким башкарат элдерди десе, балким корпорациялар башкарат, балким интернет башкарат деп атат. Ошондон улам жаңы тап түшүнүгү пайда болуптур. Бул не деп коебуз? Жаңы дүнүйө, да? Жаңы аалам, виртуалдык аалам үстөмлүгү пайда болуптур. Адамдар жана метавселенная дегенди да түшүнсө болот да, бир көзөйнекти кийет, болду виртуалдык жашоого кирет, ошол жакта өзүнүн үйү бар, өзүнүн машинеси бар, ошол жакта оокатты деле жеткирип берип койсо, искусственный таракан-паракандан алынган протеиндер менен жашай берет. Бул жашоодон чыгып кетет деп атышат. Жана эч кандай мыйзамдардын да текшерүүнүн да кереги жок. Ал адамдар үйүндө эле отурат, башка эч жакка чыкпайт. Өндүрүшчү, капитализм өлдү, өндүрүш жок. Акчачы, акчанын бардыгын цифровой кылып таштайбыз. Бизнесмендер кайда кетет? Орто класс каяка кетет? Алардын бардын акчасын алып коебуз деп атат. Кантип? Пандемия бир эле баягындай эмес, пробный варианты. Пандемияны өзү бар, өзү да, коронавирус деген чыккан, бул кадимки эле гриппке окшогон нерсе, бирок муну аябай иширип, бүт социалдык желе аркылуу иширип, мамлекеттик деңгээлде муну ар бир мамлекетке ошону өткөрдү. Жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо министр эмеси бар, буюму бар, ВОЗ деп коет, Всемирный организация. Бир да мамлекетке баш ийбейт. Бирок мамлекеттер ага баш ийет эмнегедир. Министр ВОЗдун айтканын кылбай, президенттин айтканын кылбай коюшу мүмкүн, бирок ВОЗдун айтканын кылат.
Алар ушундай эмчек салып койгон, аябай укмуш акчалар менен ошол ВОЗдун негизги учредителдери ким? Эки фонд тейлейт. Ротшилд жана Гейтс, Билл Гейтстин фонду тейлейт. Менчик уюм, бүткүл дүйнөлүк уюм. Пандемияда эмне болду десе, миллиондогон ишкерлер банкрот болду. Элементардык, адамдар көчөгө чыкпай калса, кинотеатрлар өлөт, ресторандар өлөт, ашканалар өлөт, дүкөндөр өлөт. Акча жок, акчаны алып койду интернет. Натыйжада дагы ушундай 4-5 толкун келе турган болсо, бизнесмендер иштей албайт анда дагы. Виртуалдык гана бизнестейлер калат. Деп атат. Алар да барып, виртуалдык акча кимдин колунда болсо, мурда хоть банкка барасың, салып бияка түшөт, бияка жок дегенде чөнтөгүңдө кагаз акча бар, да? Анын бардыгын алып койсо, карточканын бардыгы виртуалдык акчага айланып кетсе, ким башкарат десе, корпорациялар башкарат. А мамлекетчи, мамлекет барып жок болот деп атат. Айыл өкмөтүнө окшогон нерсе болот. Карап кой, мына аябай коркунучтуу нерсе. Интернеттен ошо жана COVID-19 деген китепти тапсаңар, Швабтын китеби. Төбө чачың тик турат. Демек, дүйнө экиге бөлүндү. Глобалисттер, ультраглобалисттер, ошол жанагы интернет аламы, Google дегендер. Экинчиси өндүрүшчүлөр, капиталисттер. Азыр аябай кандай чоң согуш кетип атат. Американы алып койду Трампты оодаргандан кийин. Кытай киргизбей койду. Санарипти киргизбей койду. Жок, санарипти колдонот, мамлекеттин ичинде колдонот албетте. А бирок Facebook, WhatsApp, ошол эле Google жок Кытайда. Кытай демек капиталисттик социализмдин жолунда. Россиячы? Вот Россия азыр эми чечүүчү момент. Ушу үчөөсү тең кайсы тарапта болсо бирдей. Жок дегенде экөөсү бир тарапта болсо, жеңиш ошол тарапта деп атышат эксперттер. Азыр маселе Россияда. Россия цифровиктерге кетеби, глобалисттерге же капиталисттерге кетеби, убакыт көрсөтөт дейт. Мен мунун баарын эмнеге айтып атам? Мен жөн өстүртөн эле айтып атам, муну изилдеп кирсе, такыр мээ токтой турган моменттер бар. Мээң көтөрбөгөн нерселер бар. Биз жана 20 кылымдагы адистиктер менен отурабыз да, агроном, экономист, мугалим, врач деген адистиктерди издеп отурабыз. Биякта миңдеген жаңы адистиктер чыгып атат азыр. Жаңы адистиктер чыгып атат. Мен бир эле 2-3 эле нерсесин айтып атам да. Кризис деген түшүнүк такыр башка нерсеге айланып атат. Эмне пайда болду? Менде бир ой пайда болду. Биз кантип жашайбыз ушунда? Ошол шартта кантип жашайбыз? Менин оюм, биз жеке ар бирибиз өзүбүздүн эффективдүүлүгүбүздү көтөрүшүбүз керек экен. Ар кимибиз өзүбүздүн эффективдүүлүгүбүздү кандай шарт болбосун жашап кете тургандай, кандай шарт болбосун өзүңдү үй бүлөңдү камсыз кыла турган адамга айланышың керек экен. Баягыдай акча барбы? Жок болсо мен кеттим мигрант деген менимче жанагы кырындык аралашып жок болуп кетебиз анда. Мунуну мамлекет башчылары түшүнүш керек экен, эл жакшылары түшүнүш керек экен, элди даярдашыбыз керек экен. Болду, ойгон. Алмабыш, озма түш, токтот эми. Айлык дегенде токтот. Өнүктүр өзүңдү, бар акчаңды өзүңө сал азыр. Ойгон эми мындай, кара. Булчип кафеде ашты жеп жата бербе, интернет чукулап. Деп келечекте келе жаткан жаңы шарга даярданышыбыз керек экен. Өткөн кылымда мисалы капиталисттик система келди да бизге. Дүшөндөр алып келди да, чындап айтканда. Трактор келди, трактор менен эмнелер гана өзгөрдү. Ага даяр болгондор жаңы формацияга кирип кетти. Даяр болбогондор эмне болду? Биз ушуга даяр болушубуз керек экен. Эмне болду? Биз да цифровизацияга кирип кетиппи? Жок. Жеке өзүбүздүн тириктигибизди өнүктүрүшүбүз керек экен. Тирик болууну. Мындай бир ойгонуп, токто. Менин колуман эмне келет? Муну келеби, келбейби? Муну келбесе муну келтирейин. Муну болбосо болтурайын деп өзүбүздүн үстүбүздө иштешибиз керек экен, туугандар. Болбосо эми бардыгын Кудай чечет дечи. Бирок карап туруп даярданышым керек экен деген ой келип атат. Силерге ушуну сунуш кылам. Илайым эле мен туура эмес айткан болуп калайын. Комментарийде урушпаңыздар. Мен урушканга кетирген убакытты изилдеңиздер. Ошондой. Кейинкисинде да ойлорумду жазармын. Салам алейкум.